Испания бийлиги элдин оңтүстүгүндөгү Андалусия аймагын чарпыган жойкун орман өртүнөн каза тапкан 13 адамдын 12си чет элдик азаматтар экенин кабарлады. Испаниянын бириккен маалиметтер орталыгынын маалимдемесине сайкес көз жумгандардын 7-і Улуу Британиядан, 3-і Бельгиядан, 1-і Франциядан жана дагы 1-і Америка Курама Штаттарынан келген. Статистикалык агенттик сонымен катар 2 адамга катышты жаңа дабыл түскөндөн кийин кабар ошарсыз кеткендер тууралуу арыздар саны 10га дейин өскөнүн маалимдеди. Испанияда соңку 40 жылдан астам убакытта болгон алапат орман өртү өткен бейсенбиде Жер Орта теңизи жагалауына жакын көптөгөн чет элдик конус аударушулар туратын көрүктүү оңтүстүк чыгыс Альмерия провинциясында башталды. Сонымен катар сейсенбі күнү жүздөгөн өрт сөндүрүүчүлөр Франция астанасы Париждин оңтүстүгүндө орналашкан Фонтебло орманындагы 2 ири өрттү ауыздактоо менен болду. Жергиликтүү бийликтин маалиметинче, жалын шамамен 2,5 гектар жерди шарпып, 1000 астам адамды эвакуациялоого мажбур эткен, алайда зардап чеккендер тууралуу акпарат түскөн жок. Испания және оңтүстүк пен батыс Европанын басым бөлүгү аптапсыздык пен орман өрттөрүнө жиі тап болууда. Ғалымдар муну климаттын өзгөрүүсү менен байланыштырат.